Assalamu alaikum, hurmatlı Cemil Production YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün ben sizlerle bir unikaldu adam menen tanıştırmakçımın. Al unikaldu adamımız bizden Kırgızlardan ayrıca şol Kıtayda 1960 yıllardagı Kıtaydagı Kırgızlardan görgön turmuşu jönündө жана ошол убактардагы Кытайда уюштурулган Кызыл Казан коммунасы жөнүндө жана ошондой эле Кыргызстанга Совет өлкөсүнө ооп келген кыргыздардын тагдыры жөнүндө жана ошол Кытайда жүргөндөгү Кызыл Казандын азабын чеккен кыргыздардын тарыхы жөнүндө өз көзү менен көрүп өз башынан өткөргөн окуялар тууралуу айтып бермекчи. Акырына чейин биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе бул уникалдуу адамыбыз Жакыпова Авазкан апа. Анда эмесе берүүбүздү баштайбыз. Ассаламу алейкум апа. Анда эмесе ушул сөзүбүздү башынан болсун. Апа, ушул Кытайда кантип кайсы жылы төрөлдүңүз? Ошол төрөлгөн жылыңыздардан баштап же болбосо ошол Анарбай абамын Кытайга барып калганынан баштайсызбы? Ушул менин көрүүчүлөрүм менен билген нерсеңизди, уккан нерсеңиздерди бөлүшүп өтсөңүз. Ошо мен Кытайда ошо 1949 деп бир айтат. Ондо так маалымат, так неме болгон эмес экен. 49 деп бир айтат, 50 деп бир айтат. Ошо атамдар ошо төңкөрүш жылы дейт. Төңкөрүш ошо Кытайдагы төңкөрүш 49-жылы болгон да. Ооба. Төңкөрүш жылынан кийинки жылы дейт. Ошо 50-нчи ошо менде так мындай азыркыдай неме болгондуктан 49 деп неме алынган. Ошо 49 чыксам эми өзүбүз 59-жылы келсек, мен ошо Кытайдан 9 жашымда келипмен. 9 жашымда келгенмин да. Ошон үчүн ошол жерде болгон немелерди, немеларды баягы атамдардан укканды, көзүм менен көргөндү неме кылганбыз. Ошо башта кадимкидей эле жайлоодо, кичинекенде жайлоодо жүрүп, өзүбүздүн мал менен жайлоого чыгып, кадимкидей эле эркин жашап, баягыдай жолдо суулардын боюнда келип согум союп неме кылгандарын билем. Анан кийин эле неме заман өзгөрө баштаганда суунун боюна келип уй соет эле, согум соет эле. Анан мындай мааракелерге барат эле атам. Мындай улакчылыкка кызыгат эле, саяпкер болгон да. Анан кийин баягы Костоо ат минет эле. Тажикстандарга каерде болсо мындай көп байлар неме кылган жерлерге барат эле. Олор ошентип өттү. Кийин эле анан кийин бир кыштакка жыйылганбыз. Ондо биз бала экенбиз, ончо билбейбиз. Өссө ошондо баягы коммуна жаңы уюшула баштаган мезгил экен. Адамдарды тоодан таштан бүтүн жыйып неме кылып, кийин билсем ошо атамдар талады эле топоздорун, малдарын талады эле сатып акча кыла баштаган экен. Акча кылып, замандын өзгөрүлгөнүнө карап туруп акча кылып ончо мынча неме кылган экен. Анан кийин келгенде анан ошо бир кыштакка чогултуп неме кылгандан чекеден үй беришкен экен. Ошо кыштакта биздин ошо атам менен бир тууган эжемдин күйөөлөрү, немелери ошол жерде бир каат немедей экен. Анан мындай отургула деп чекеден үй берген экен. Мисалы үчүн көп эле жер болсо чекеден үй берген экен. Ошол жерге келдик, анан биз ошо маалда 9-га чыгып мектепке, ошол жердин мектебин окудук. Мектептин өзүнүн Кызыл Казаны, мектептин өзүнүн ошол жерден оокат ичесиң, ошол жерден нан берет. Ошол жерден алып мектепке барасың, мектепке барсаң, мектептин бир жагында Сталиндин сүрөтү экен. Бир жак тарабында мектептин бир бурчунда. Бир бурчунда неменин Маоидин сүрөтү экен. Маоидин сүрөтү экен. Анан кийин ошо киргенде дагы эшикке чыкканда дагы ошолор жөнүндөгү мактоо ырларды ырдап кирет, чыкканда дагы ырдап чыгат. Ошентип мектеп турмушу ошондой да. Сиз ошондо 49-жылы төрөлсөңүз, ошо жаңкы Мао Цзедундун бийликке келген жылы төрөлүп, анан кийин сиз ошо Кытай мектебинде окуп калдыңыз. Кытай мектебинде окуп калдым. Тамгасы латын тилинде. Анан эсеби кадимкидей эле эсеп. Анан келби 5-6 бир эсеби ошондо март качан окудум, жок июнь качан окусам 5-6 ай окуп коембу. Ошондой окуп,
Анан ырларды жаттап киргизет, киргенди ырдап киресиң, чыкканды ырдап чыгасың, ошентип окуганбыз. Анан кийин мектептин кызыгынан оокат ичебиз. Анан ал жерде бизге баардыгыбызга бирден себет берет, себетке талаадан көң терип келебиз. Көң терип келип ошо мектептин чукуруна таштайбыз. Ону олор неме кылышат экен, жер семирткич кылат экен. Анан оокатыбызды ичип үйүбүзгө кетебиз жатарбыз да. Анан атамдар болсо ошо иштеген жердин немесине, кызыл казанына барат. Анан иштегенде ошондо чоң атам айткан экен, ошо чекеденирээк үй алгын деп. Анан чоң атам ошо камдуу киши экен, ошондой эсеби ошо каптарга төө кап дейт экен, чоң каптарга. Менин эсебим боюнча 4 чыпта, 5 чыпта un батат да ошого, беймарал батат. Ошондой унан, ошо шагыман un дейт экен, биринчи сорт ундарды салган экен. Төөнүн карынына, неме топоздун карынына май алган экен, көп курутуп бекиткен экен, анан неме өткөн экен, ошолорду алып келип ошого неме кылган экен. Кийин анан баардык мал мүлктөрүн, аз мал мүлктөрүн тапшырган экен, ашча немелерин тапшырган экен, төшөнчү орундарын, ашча идиш аяктарын тапшырган экен. Өзүнүн ылайыктарын алып калып айткан экен да, ошо алгыла, кийин баары бир бербесеңер эми алабыз деп. Неме кылгандан кийин ошондой кылып анан чекеде ошо атам менен чоң энем ошо чекеде 2 комнат үйдө, кирме чыкма үйдө жашашып, баягы немелерин ошо алып кетип, элден далдыраак ошондой кылып кечке мага оокатты таптаяр кылып коет экен, ичиң өзүнүз өткөн. Анан атамдар келип ошо ичип алып, саар менен таңам алып ишке чыгып кетишет экен. Анан атамдын аркасынан эми неме түшкөн экен, мындай бул мал үмүтүн эле сатып койду, жашыруун пул кылып алды, андай кылды, мындай кылды деп сал неме түшкөн экен. Түшкөндөн кийин анан атамды эмгек немесине койгон экен, эми гана көрөбүз, мына иште кандай болот экен, иштеге эми неме кылабыз деп. Иштеп анан кийин атамдар жакшы иштеген экен, өтө жакшы иштеп, эми курсагы ток болгондон кийин кетменди эми жакшы чабат да, жаш болсо. Ошондо атам менен апамдар гап кылып калат эле. Апамды ушу поварлыкка койгон экен. Сал немерак деп. Же эми баягы эжемдердин куда карындаштын немеси экен, ошондой койгон экен. Койгондо нанны ал, бул айтып коет, алсак текше алабыз деп эле нанды да бөлүп алышат экен, баягы ортолукка келген нандардан 5-6дан алышат экен. Апам бир-эки азыраак алса, сен эми ал эмнеге албайсың, сен үйүңдө немең барбы дейт экен. Ошентип да анын апам да алат экен. Ошентип жүрүштү, иштеп жүрдү, жакшы иштеп анан кийин неме алып калды. Ошондогу элдердин кыйналгандарын атам менен апамдар өздөрүнчө келип неме кылат эле. Сөз кылат эле, паланча кандай болду. Мисалы үчүн бир үйдө 5 жан болсо, 5-ünүн 3 баласы болсо, экөө баарына бирдей нан берет экен, бирдей оокат берет экен. Канчадан берет экен ошондо? Бир тилимден, бир кесимден нан берип атабы? Жок, бир кесимден эмес, эми бирден токош деп кое бер, мындай эле кичине набай нанга, кишилер тойбойт экен, бир набай нандай нан болсо, ону казанга жаптырат экен. Ону тойбойт экен. Анан ошо айткан да атам, паланчаны көрчү, кандай азамат күчтүү, оокат болосо кыйын экен да, баласынын атасы бир тиштесе, кой баланын нанын жебе деп деп апасы кичине чекесин алса, баласы чыркап ыйлап, ушундайды көзүбүз менен көрдүк деп ошентип ыйлап. Баласы болсо чыр-чыңыр нанын басып деп, ошондой адамдар раса кыйынчылыкка болуп неме кылган да. Кылгандан анан атам мени атама суроо берет, апа неге жокпу, неге мындай кылат десек, баары кылат да, чирип атат. Бирок адамдарды ачкачылык менен баш ийдириш керек. Кытайдын саясаты. Кытайдын саясаты. Эже бул баягы 30-жылдардагы орустардын колхоздоштуруу системасынын эле бир бөлөкчөсү экен да. Ошо атамдар айтат, бир аптада бир таламай кылат эле дейт. Эмнени таламай кылат? Нанды ортого таштап. Вайба. Нанды ортого талап таштаганда ушундай адамдар ошо алып, ушундай неме кылып, ошондо бир таштап, анан дагы эртеси эле дагы баягы неме 5-6 күндө бир ошо аш кылып берет деп ошондой дейт. Мектепте деле ошо бизге өлчөнгөн ошо бирден күлчө, кичинеден суйгаш 5-6 күндө бирден аш ошо. Аны ашчыбыз. Бирок биз онун эч нерсесин немесин билбеппиз. Баягы үйдөн кичинеден неме кылып алып, чоң энем камдуу экен да. Камдуу болгон үчүн эч нерсени билбеппиз. Ошентип ошо үйдө тамак кармаганга да уруксат жок да, билдирбейт. Үйдө тамак караганга уруксат жок. Ону бекитип отурбай, кармап отурбай, ону башта чоң атам ошо неме болгон үчүн болду. Буяк бүттү, баштангыны ойло.
башта бир кетем деген экен. Кетем десе ата ушундай жакшына жашоодо Советте болсо 40 кулактуу казанга аш бышырат экен. 40 кулач көрпө жамынат экен. Ой кам неге барат элек кой дешип, муну коюңчу ушундай жерге. Кийин эле анан ол эми биздин кичинебиздеги неме болсо керек. Кийин эле анан ушундай неме болгондо заманын ичине карап туруп, атам ушундай таярданып койгон экен, чоң атам. Кийин эле анан кет деп. Анан ошо башта канчанчы жылдары неме болгондо бул ошо баягы Совет неме Кытай капиталисттик мамлекет экенинде ошо жашыруун паспорт тараткан экен да. Капитализм алдында. Орустар таркап атабы? Орус аркылуу ошо агенттер таркаткан. Агенттер таркаткан. Мындайча айтканда, орустун агенттери билдирбей Кытайдагы кыргыздарга таркаткан. Жашыруун паспорт таркаткан. Даван ачканда дагы Советтен келгендер акыры элиңерде самайсыңар. Мына алгыла, мына паспортун дегенин көптөр эле кой бул депшип көптөр түшүнбөй албай калышкан экен. Анан мен атама ошо күйөөлөгө бир пайдасы тийип калат, ошондо аттан кыласыз. Эч болбосо бирди алып коюң деп зорттоп берген экен чоң атама. Бизге Кудай эми шакты насип кылып койгон экен да. Анан ошону бекитип коюп, канча жыл ону чукур казып, төн курмушу куруп бекитип, жердин тагын эчкимге көрсөтпөй жүргөн. Бирөө көрсөтсө дагы, бирөө айтып койсо күнөөкарлаган да Кытай. Анан кийин Советтин немеси орноп, баягы Кызыл Казандын эми тартипке келип, Советтик бийлик ойлоп Шанхайчы кеткенден кийин анан кийин Совет немелерди чакыра баштаган. Бүтүн мезгил менен 2 айда, 3 айда бирден Советтик граждандарды чакыра баштаган. Анан атам ошондо чоң атам барып, бир 10 күн неме алып келет эле. Жол жүрүп, 1-2 күндө келсе, 1-2 күндө барса, 5-6 күн ошо шаарда болуп, бүтүн бияктагы өмүр баяндарын сурап, канча балалуу болгонун, жерлерин сурап, кандай жашагандарын булардын. Кожокеленде жашаган бизде. Кожокелен баштан Нокат районуна караган экен, эски Нокатка караган экен. Ошентип сурагандан агент неме толтуруп жүргөн да. Кийин анан өздөрүн неме кылып жүргөндөн кийин коммуна курула баштап, жаңгыдай Кызыл Казан немеси бар. Анан атам, чоң атам менен кетишин алакатын кыл деп неме кылган. Анан атамды өзүң эле кетесиң, балаң кетпейт дегенде, анан атам чоң атам айткен экен. Мен оякка барып, мен жалгыз баламдан калып оякка барып не көрөм, мен бир тууган акам болбосо оякта барып мен баламды алып кетпесе мен эми кетпейм десе, анан атамдарды кошкон экен, атам менен апамды кошкон экен, биз жашаш үчүн бизди кошкон экен. Кийин атам ошо Кызыл коммуна башталып, атамдарынын о жерден баягы эмгек менен атам жакшы иштеп, баягы кетменде жакшы чаап, бүтүн кол эмгек. Апам дагы жакшы иштеген үчүн анан атамды канга алган. Колу менен кан казат экен, эмне кан экенин билбейм, бир октодай эле бир белеле. Ошо канына да барган. Машинаны мен ошондо биринчи жолу көргөм да. Машинаны көргөндөн кийин ошондо эле анан чоң атам ооруп калды. Чоң атам ооруп калып эле анан чоң атам 3 күн туртунда эле өлүп калды. Анан мындай аш-пашам эле кыла албай эле кичине ошо даван аштуулар бири-бирине тууган болушуп эле атам айтат, апам айтат, атам айтат. Курук акча таратканмын, сөлкөбайларды бергенмин деп ошондой дейт да. Анан кийин биз ошентип жүрүп неме кылганыбызда ошо жашоодо. Ошо бир киши келген да үйгө. Анан энем атамдар айтат эле, энемди көп эле сүйлөбөң дейт эле, сүйлөбөйт эле. Балам, бир киши келген, бир 2 нанды коюп койсо, чоң эле казанга жакын нанды, курук нанды коюп койсо, ушинтип отуп эле, жеп отуп эле баягы түгөтүп койгондо ошол азыркыга чейин эсимде да. Ошондой замандын жакшы немелиги да болбосо каякта азыр бир сындырмамдан жей албайсың го. Ошентип жүрүп анан кийин Совет граждандары келсин дептир. Совхоз менен расчет болсун дептир. Анан атамдардын баягы айлыктарын алып, баягы төккөн малдарга дагы, баягы кошкон коммунага кошкон малдарга дагы акча чыгарып берет экен. Совхоз менен расчет болду. Колхозбу совхоз бептик расчет болду. Анан бизди дагы мектептен неме кылды, ошондо ушу август болсо биз ошондо жайдыям эле окудук бекен. Ошо немеде августта келиппиз да. Июлдар экен деп ойлосом, ошону мектептин астында жаңгыдай машина күтүп турган болсо, ошо мектептин директору ушул советтик киши экен. Атамды аба дечи эле, чоң атамды аба деп келип, не болду, силер советке кетип атасыңар, өзүңөргө деген неме кылган. Анан
Ошо жергиликтүүлөр таза мыскылдашып билишет экен да, баары бир бежеликтерди абасы өлүп туруп фалан деп ушинтип. Анан кийин сонун чачын алганда бир бала болуп, чачын алса ikkita калем берген да ошо. Сен советке кетип бартасың, советтен мындай толтура мага бер деп ошо директор алганда бизden ошо жерге чыгып. Директор ошо окуучу кыздын калемин алып калат. Мен сонунун да. Окуучу кыздын да. Мага бер, муну мен эмнеде иштетем деп. Мен эмеле бул мугалимдердин арасында жалгызмын да, мени советтикте ишет бар деп ушинтип. Мектептин астында турдук, анан атам болсо энем бар эле. Энем менен апамды анан бир аттары бар, атты жүктөрүндө эки тең таңылчакты таңып энем менен апам учкашып анан мындай боштой шаарга келишкен да. Шаарда анан катта аткана бар экен, ошо жерде ат байлай турган. Азыр башташтан келген жүрүн. Шаарларда себеби ошо атканалардан түшкөн неменин кезектерин уттурап кетип турат экен. Жер семиткич. Ошондой байлар бар, өжөлү өкмөт кеп атканаларды каңайт экен да. Анан биз ошентип биз 2-3 күндөн кийин биз барабыз да, анан биз өзүбүз машинага түшөт экенбиз, асфальтта мектептин астында отурабыз. Өтөт, ылдый өтөт, эч машиналар албайт. Анан бир маалда ошо сонун айшытасы болот экен, тил билет экен да, кытайча, жумуча. Ошо биздин машинага түшүп койду. Келип анан Нокатай жерге келип эле талаада эле жаттык. Талаада эле бир катта талдын тагында жаттык. Анан аякалар ырдашты, гүлдөштү, советке кетесиңерби дейт. Шаарда кетебиз деп коебуз. Ошентип анан ал жерден дагы эртеси бир немеге түшүп, арбага түшүп, аяк Оштой шаарына бардык. Барсак анан апамдар ошол жерден тосуп алды бизди. Ошол жерде туруп анан кийин Догдурга көрүндүк, ошо 20 күн туруппуз. Ошого чейин ошо унубуздун, ошо бекиткен продуктабыздын жарымын эң акырын атам айтат, эң акыркысы ушу жака Бишкекке келгенде түгөптүр. Нан жаптырыптыр да, баяка алынган жан нан жаптырып, анан ошол жерде 20 күн жашадык. Күнүгө бир сыйра шаарда айлантат. Кийим тиктирди бизге. Бизден бияка тууган урукка деген немелерди алды. Анан кийин баары немелерден өттү. Анан биз менен кече бир ай өрүлүү, ата өрүлүү жакшы ошол жакта немеси бар, бир молда киши келди үй бүлөсү менен. Балдары эми ушундай чоң иштеген ишчилер экен. Биз сизди жериңизге жөндөй кетирип коебуз, өткөзөбүз деп келген экен да. Анан документтери неме туура болбой калып, неме болбой калып, кайтып үйүнө жеткизип коюлду, автобуска түшүрүп алып кеткен, ошондо жаман ыйлашкан. Советке кетпей калдык деп ойлоп кетпей калдык деп Россияда атат. Анан кийин жерде туруп 20 күн тургандан кийин кечке мааланан бардыгын бир чоң коргонго жыйды. Адамдарды. Элдин баарын, кете тургандарын. Адамдар ыйлагандар ыйлап атат. Бирок талаадан кетпей тургандарды киргизбейт, кирбесе анан ошо коргон тышында ыйлагандар ыйлап атат. Анан биз ичинде турдук. Кайсы маал болгону таңга маал дешет. Таңга маал болгондон анан кагаз менен аттарын чакыра баштады. Адамдарды чакыра баштады. Жүктөрүн бир машинага жүктөп, биринчи жүгүп кетти. Анан биз дагы бир 2 үй бүлө, 3 үй бүлө бир машинага түштүк. Кара машинага. Азыр 1 мүнөт. Баягы жер качан болду? Баягы уйгур аял столду ургандагы деп. Уйгур аял ошол дагы атамды шаарга келгенден кийин атам өлгөнү кузуп атпайбы, чоң атам өлгөн. Демек мындай болуп атат да. Паспорт чоң атаңызда болуп атат. Паспорт чоң атамдын атында. Ал киши өлүп калган. Өлүп калды. Эми бирок ону анкетага өлө элек деп толтуруп атат да? Толо элек атам касал келе албайт деп бүтүн толтуруп, баарын документтерди толтуруп атат. Анан келип эле анан кийин сүрөткө тарта турган жерге келгенде атам келе албайт, анан атам өлүп калды дейт экен. Атам өлүп калды дегенде анан столду бери муштап туруп ошого атын, уйгур катын экен. Бир орус келет, бир уйгур катын келет экен. Муштап кетпейсиң деп анан кулдурап бер жакка сүйлөшүп, ары бери карап анан документтерди бүттүн карап чыгып беринче болчуптур деп анан Бекмуратова Сейилхан деп чоң атамдын атын өчүрүп, анын кампирин жазып, ошо кампир менен немеси менен келип атпайбыз, нәсип экен. Эми ошондо бир паспорт менен артында канча адам келип атасыздар? Атам, апам, сонун экөөбүз. Төртөөбүз. Бир паспорт менен. Бир паспорт менен 4 атам, апам экөөбүз, 4-5 энем. Энеңиз.
Булар үй бүлөсү деп да, Үй бала бүлөсү чакасы. деп келет азыр. Үй башчы өлдү деп, атам өлдү. Анан кийин сүрөтү бар экен, башта бир эски сүрөт бар экен, ошону дубалга кактап эпеп неме кылган экен. Аны жөнөгөнгө бир 3-4 күн калганда эле аны айтыптыр да. Ушундай айтып. Анан Кудай жалга ошентип келип калдык да. Болсо Анан немеден жөнөдүңүздөр. Бардыңыздар алып келип. Жөнөдүк, шамал болуп, бир суук болот, кийин жылуу кийимдерди кийип, жылуу кийимибизди кийип, машинанын үстүндө келатабыз. Кара машинанын үстүндө. Анан бир пешим болгон маалда кийин эле талаага келдик, кийин эле бер эле кужураган эле Кытайлар. Көрсө ошол Кытайдын чек арасы экен да. Жерден анан кичине бир саат 2 сааттай турдук, ошо адамдарды эсептеди дейт, ошо жүктөрдү текшерген эмес. Жүктөр жаңгыда. Онан кийин анан неме кылган, анан Нарын чек арасына келдик да, ошо жаңгы Торгородко. Силерди баарыңар топтоп, ошентип күндөп айлап жүрүп. 30 машина экен да. 30 машина адамды совет гражданин деп анан Торгородко алып келди. Алып келгенен ал жерден дагы бир сыйра текшерип, ал жерден машинаны эсептеп өткөзөт экен. Нар жакта бир кичине дөбөдө эле бир бутка турат. Ошол буткада адамдардын эсебин алып аяк бияктан сүйлөшүп турат экен да ошол. Азыр деле ушу көрүнүп, ошо телевизордон көрөм да ошолорду. Анан келип бер жака өткөндөн кийин анан ысык үйлөргө киргизди, жакшынан үйлөр экен. Бансада немелерди өткөздүбү? Советке өттүңүздү? Советке өттүк. Анан Советке өттүңүздөр, келдиңерби, туугандар дешип ошо чоң апамдар менен сүйлөшүп, энемдер менен сүйлөшүп, мончоңор барбы, караба барбы дейт экен. Эле кыркылган сары караба болорго болмок экен. Кара деген эмне экен? Караба деген мончок. Мончок сурашып эле ошентип неме кылды. Анан биз ал жерден Дулдурдан бир сыйра текшергенден кийин, анан кийин Нарындын немесин алып келди. Бир мектепти пардап, магазин кылып, ошол жерге неме кылып, үй кылып, ошо от жата турган неме кылып коюптур. Бир мектепти неме пардап. Азыр ошо жерге кайра келебиз. Немеге өткөндө, Советке өткөндө жашоо деңгээли, Кытай менен Орустун, Советтин деңгээли кандай экен жашоосу? Сразу эле билине бекен? Билинди да, анан кийин өргө келсек арзанчылык дейт, апамдар айтат. Бизде анан неме дейт, канттын килосы дейт 80 тыйын дейт. Баары жолу арзан дейт, баары жолу арзан дейт. Келип анан бир неме киргизип коюптур, анан короодон чыкпайсыңар деди. Короонун эшигинен дарыя өтөт экен, баягы менен өтөт. Милициялар карап турат. Кийин 2 күндөн кийин милициялар дагы үйрөнүп калды, эшикке чыгып келебиз десек чыгарып атты. Да бир сөз кылып өтөйүн. Баягы Кытайда малдарды Кызыл Казанга ортолукка тартып атканда, анан баягы Жакып абам малын акырын акчалап, ошонун акчаларын кантип алып өттүңөр анан? Ошонун акчаларын ошол банкка салса керек, билбейм, ошол акчаларды банкка салса керек. Ошол кийин ушу атамда көп эле акча болуп келди да, жакшы эле немен акча болуп келди. Анан баягы неме кылган Сөлкөбай акчаларды, неме акчаларды эжемдерге берди, эжемдерди ыраазы кылып жок нерсесин алып берди. Ошо кичине эжем неме кылып алып тургандай чаркаштык кылып, чоң эжем өлүп алам деп чаркаштык кылып көп. Эмнеге дейт? Өлүп алам, сенен ажырап кетем, болбосо мени көзүң чөлүп берем, зоодан ичип өлөм деп көп неме кылды дейт. Абамын бир тууган карындашы. 2 карындашы болот. 2 карындашы. Болор турмушка чыгып кеткен да? Үй бала чакалуу, үйлүү жайлуу. Паспорту болсо, эгерде ошо 2 кыздын паспорту болсо, 5 балалы болсо 2 кыз мындай өкмөт бөлөт экен да. Сени мынанча баласыңа кетсең укукту кете бер дейт экен. Калам десе анан өз ыктыяр экен. Эгер паспортуң болсо, кет, бирок балдардан баарын алып кетпейсиң. Бөлөсүң. Ушундай экен. Ошондо сиздер 5 адам болуп жөнөдүңүздөр, абамын карындаштары турмушка чыгып кеткен үчүн калып кетти. Калып кетти. Ыйлап калып кетти. Калып кетти. Апам акалары келген экен, апамдардан 3 жыл башта келген экен. Качандан бери ошондой мезгил менен өтөт экен да, секин. Анан ушу биздин маалыбызга келип, коммуна болуп не алганда кыйла өтүш. Бизден кийинчикилер эми өтө кыйынчылык менен өттүр да, 61-жылы эң акыркылары келиптир. Деп ошентип. Немеден өтө берди. Границадан өтө берди, чек арадан. Ошо жакы мисал үчүн аялдардын мындай зер буюмдары болот, таанган мисалы үчүн алтын буюмдары, олорго эч нерсе дебейби экен да? Таангандар эч нерсе дебейт экен. Таангандар жөнөлөт берет экен. Биз ошо белге түйгөн, белге түйбөгүлө
башка нерсеге жашырбагыла, баары бир билинет аякта аппарат менен. Анан биздин колдарыбызга мисалы атамда апа менен немелерибизге моюндарыбызга тагып, кулактарыбызга салып өткөнбүз. Кийин ошолорду жака келгенден кийин ушу турмуш тиричиликке неме кылды, иштеттик да. Эми абже, ошол Кызыл Казан башталганга чейинки, мисалы үчүн Маузеден бийликке келгенге чейин ушу жанагы Чаңкайши экөө урушуп, талашып, бийлик талашып, анан ошол акырында Чаңкайшини жеңип, бийликке келип, ошол Чаңкайшинин заманында кандай болгон? Эми сиз анда төрөлүк болуп каласыз, бирок авамдар эмне дечиле? Жашоо кандай дечиле? Жашоо баягы жөн Чаңкайчынын заманында жашоо неме болгон экен. Менчик доор экен да, эми азыркыдай кайсы эмне каяка жашасаң эч ким немеси жок. Анан кийин мына советтин немесин, советтин куугандан кийин ошол Чаңкайчыны кууш үчүн дагы кыйла неме болгон экен. Кансыз согуш жүргөн экен, адамдарды немеге тарткан экен. Адамдарды согушка неме тарткан экен. Мынакта ушу ишендириш үчүн адамдар ишендириш үчүн Өзбекстандан көп алган экен адамдарды армияга. Аны алып биз өлсөк шаһитпиз, өлтүрсөк казыбыз, биз мусулман кафир согуш үчүн неме кылып атабыз дейишип эле. Ошентип булар дагы түшүнбөй эле барып туруп ошо Чаңкайчы менен урушуп аткан экен. Сталин Түркстан элдерин тартып, согушка киргизип, Маузедин эсебинен Чаңкайчыга каршы согуш коет, а? Чаңкайчыга каршы согуш. Ошентип бир жыл 2 жыл согуш болгон экен. Анан согуш маалдарында отамдарды неме кылган экен, шаарда элдин ичине кирип кеткен экен. Бирок атамды көп тартышка аракет кылышкан экен. Согушка тартышка аракет кылып, туугандары немеде ушул Чаңкайчынын немелери көздөген экен атамды. Бул немеде ошака жардам берип жүрөбүз немеге деген. Маузединге жардам берип жүрөбүз. Маузедин дегендей кылып алган бирок атамдар жазында жайлоодо болуп, анан кышкысын ошо уйгур жашаган Кашкарга кирип кеткен экен, шаардын ичи болуп. Аралашкан эмес экен, неме кылганга. Аралашкан эмес экен. Анан неме болуп, кийин анан ошондой дейт. Кийин анан териштирүү болуп, Чаңкайчыга жардам бергендерди, немеге жардам бергендерди атып, неме кылып, көп курт көрсөткөн экен Кытайлар. Эми анан советтен өтүп баягы немеге келди деп баштайбыз. Мектепке кирип жайгаштырды. Бизде концерт койду ошондо. Нарын театрынын немеси экен деп ойлосом. Артисттер. Ошол экен. Анан жерде 3-4 күн тургандан кийин Банияга алып барып шаарды көрсөтүп, анан кийин Бишкекке карай салганда Фрунзе эле. Бишкекке неме салганда да баягы кара машиналарга түштүк. Мен кежеленип отуруп атам менен ошо кара машинанын айын акыркысына түштүм. Калып калат. Анан сонунда эрте саптоз менен баттырам Бишкекке келип эле бир жерге келип турдук. Туруп анан ал жерден дагы неме экен, ал жер рыбачы дейт экен, ошо көл экен дейм көрсөк, ошока келип биз ошол менен келгенбиз дейт. Анан ошо мына Кошкор дептир, ошо атамдар сейдедеси талаалардан ушу нарын менен келипбиз да, поезд менен. Келип анан Кара Сууга келгенбиз да. Кара Сууга түштүңүздөр. Кара Сууга келип. Элдер кандай тосуп алды анан Кыргызстанда? Адамдар тосуп алды, анан бизди эч ким тоспойт, эч ким отурабыз, жөн эле элдердин туугандары келип машиналар тайлап эле вагондон эле машинага салып кетип атышты. 30 машина келсе көптөрүн көбүгөн экен ошондой. Бир эле биз менен келген кыргыз үй бүлөнүн биз менен бир кыргыз, бир неме өзбек бир вагондо келдик эле. Өзбек менен эле биз калып калдык. Биздин жаныбызда кыргыз диян туугандар алып кетти. Бул кыргыздардын бул жактагы туугандарына кабар келген экен. Кабар келип, түшүнгөндөрү телеграмма берип койгон экен. Атам ондой телеграмма беришти деле билбептир да. Анан кийин о жакта жаңгыдай тескери агитациялар жүрүп, бу совет орусташып кеткен, бир кыркулактуу казандан аш ичет, андай десе, кандай заман эми, бул заман барбы жокпу деп апам айтат го, ошо буюмдарыбыздын көбүн эле мындай иштеткен буюмдар, жакшына буюмдарыбыздын көбү эле эми кандай заманга барабыз, таштап атканбыз дейт. Бул неме кылайын, бул советте мындай
барлығы бір 40 құлашығын көрпеге жатады екен. 40 құлақты қазанасы орысташып кеткенде шындай әртесте жүрген екен да. Оның кімнен ұққан шонан молдерге шағалар барған екен Қарасудан. Қой сойы, оның тосу, оның Баймұрат деген бар екен. Баймұрат кіші мана шу чөгемге қаттайды екен. Шу қаяқтан ұққан шындай Қашқардан немелер келтірді, шу Баймұрат деген кіші ертіп барған екен. Ondan keyin onun apam toğanlar geldi şu tekede жешет екен. Ondan bir 10 gün жолынан атам тоғандар барды. Ondan төмөнге барып қалдық. Төмөнге қалып кетті одан. Төмөнге кетті. Баяғыдай апам неме қылып тұр. Онан баяғы айтып атпаймын, мектепте ояқта есеп келіп, 2 классқа отырғызып қойды, бірақ ішінде сақ білбейді. Сіз Қытайда қытайша оқығансыз? Қытайда тамғасы кітебі латынша. Бірақ есептеймін, шу яқтағыдай елес. Есептен білем, анан бақа келгенде орыстың тамғасын білбейле отырып қалам. Анан ба тәйжемкіне келіп, Фозлатындағы мектепте оқығам. Шынды 3 ай оқыған, анан кейін бақы ежем оқытып, тамғаны танытып, біріне бірі қошқанда кітеп оқытып қойды 3 айдың ішінде. Орыс тамғасын, Орыс тамғасын. Анан шынан сақты біліп кеттім ошентип. Анан ошол жаңкы Кытайда калып кеткен туугандар менен кийин канча жылдан кийин байланыш болду? Атам келери менен эле бул карындашы мен сага 3 жылда келем деп ошенткен экен. Кийин анан кат келди, бирок эжемдин бир ушундай көздөрү жинди көздөн мынандай ала турган сүрөттөрү келди да. Эжем, чоң эжем. Эмнеге? Адде ушинтип ойлонуп ооруп ушундай ооруп болуп калды. Кусадан сагынычтан ушундай болуп калды. Атам тура албай өттүн, анан эжемди чакырта баштады. 2 баласы менен 3 айлык бакканга кудурети жетеби деп мейсалар келип текшерип, баары жолун келе турган болуп калгандан анан экөө сезге катышпай эмне болду? Ошондон Сталин менен неме тарынышып кетти го. Сталин менен Мао Цзэдун тарынышып кеткен. Хрущев менен. Хрущев менен неме тарынышып кетти, анан кийин тарынышып кетти, анан кийин Советке неме кылып койду. Сен кат жазбайм, экинчи Кытай тарапка карап кат жазбайм деп атаман тилинен тил кат алып мейса келди. Анан кийин ошондон баштап кат өтпөдү. Ушуну байланыш токтоду. Байланыш токтоду. Атам анан кийин ошентип ойлонуп калды, анан бияка келгенин 72 жылдары, 73-ünday кайтадан кат өтүп туруп, паланга кат келип турду. Ошо кытайлыктар издеп таап жүргөнүн атам адеп неме кылып, эң акырында кат өтүп барууну сүйлөшүп жүрдүк, ошого ыраазы болуп. Кийин эле анан 80ге келгенде адамдар барып келе баштаптыр деди. Адамдар баштап келиптир. Анан биринчи ушу советтик бала экен. Уяктын алайкуу менен уякты улучат дейт экен. Улучат. Аркасы улучат экен, асты алайкуу экен. Буяктары алайкуу экен. Ошо бир алайкуулук, улучаттык алайкуулук бала барып кетти деп анан атам ошо балага барып издеп сузап сүйлөшүп келген. Ол кандай барды, эмне алып барды, эмне болду деп. Ол бир ошто чоң бир эледе иштеген бала экен. Атам жол жоосун айтып, анан 84-жылы атам айнып барды да. Ооба. 84 барды. Барып, анан жолугуп кандай таасирленип келиптир? Ал жактагылар кандай тосуп алышыптыр? Сагынышкандыр, куса болгондур, ыйлашкандыр. Айта бергондо ушундай неме болду дейт. Биринчи барганда ошондой неме кылып, биринчи барганда анан булар дагы жөн койбой элкидей тапшырмаларды берет экен. Советтагы жөн неме кылбай. Бирок ошо оңалды, эми ошондой бир бела менен неме кылбаса баягы. Бир баргандан атам кайерлерге барасың дейт экен. Кайерлерге барасың, канча жер. Ошо 2 карындашым бар, 2 алайга барам. 2 карындашым бар, анан кайерде бир досум бар, ошонукуна барам. Анан дагы дос жарларым бар, ошонукуна 5-6. Мына жакта жаздырып койсоң үндөбөйт экен. Жаздырбасаң неме кылбайт экен. Мисалы үчүн ошо барарда Кытайдын Кашкар провинциясына барамын. Кашанын мындай жерине барам деп. Өткөндөн кийин кайерге барасың деп өткөндө жаздырып коюш керек экен. Жаздырып койбосо кокустан бир жерге чакырып барып калатырмын, шарт аркаңдан барып алып келип алат экен дейт. Анан атам бир тажик достору бар экен. Тажиктар менен ошо дос болгон экен. Тажик барып, анан кийин ошол жерде бир чоң той болуп,
ошого барып өзүнчө барып келген экен, аркасынан кубалап барып жүрүп келиптир, тойго катыштырбай коюптур. Чийимден чыкпайт экен да, ошо бара турган жерин айтыш керек экен, айтпаса ич бастырбайт экен, ушундай экен. Анан сен келбедиң, жөн келбедиң дейт экен, баары сага бир нерселерди үйрөттү, сен мындай кылдың, сен баары бир неме кылдың дейт экен. Анан булар дагы ошо Атайын кызматы. мындай барганда мындай кылып келесиң, мындай кылып келесиң, көрөйсүң дейт экен. Мисалы үчүн ошо атам ооруп атканда, атам неме кылып атканда өзбектерден бир коммунист бар экен. Ошо Гомандандын немесинде кызмат кылган, Гоманданга каршы кызмат кылган өзбек киши экен. Гоманданга каршы кызмат кылган ошо советтик эле неме киши экен да. Ошону өзбек киши экен, бир ушактан бир кишилерди арман кылат экен да. Мындай кыйын коммунисттер бар эле, мындай кылат экен. Ошолордун бар жогун билип кел деген экен да, бар жок. Кытай кийин олорду эми өлтүртүү экен. Кытайда. Кытайлар өлтүртүү. Немеге тактап айтып коелу, азыр мына көрүүчүлөргө тактап айтып коелу. Гоминдан деген Кытай эл партиясы. Баштагы капиталисттик бейин армиясы менен Гомандан армиясы менен Шанхай аралына көчүп кетиптир го. Бүтүн сүрүп кеткен да. Ана. Мына эжем аябай көрдүңүздөрбү? Кандай кичинекей бою бар, ичи толу алтын дегендей Кытай бийлигинин 50-жылдардагы Чан Кайшинин тарыхын айтып берип атат. Тайванга өз армиясы менен кетип калганына чейин айтып берип атат. Ошондой дейт, ошо там ушинткен да. Ошентип айтып неме кылган, ошондогу уларды неме кылып анан 49-жылы бийликке келип ушундай болуп. Советтин жетегинде жүрдү да, азыр эми бирок Кытайда коммунисттик партия. Ооба, азыр коммунисттик партия. Ошодон бери. Ошодон бери коммунисттик партия. Андан кийин баягы 90-жылдары эжебиз Кыргызстанга келгендерин биз жакшы билип калдык. Ал убакта биз эс тартып калган жигиттер элек. Бүгүн бизге биздин көрүүчүлөрүбүзгө аябай жакшы тема куруп бердиңиз эже. Bunun men sizde jazdırıp algandığım sebebi bunu көп адамдар билбейт. Кытайдагы кыргыздардын ошол убактардагы кандай замандар болгондугун жөнүндө кичинекей келечек муунга кичинекей тарых жазылып калсын деп сизден бир эстерге алып калдык. Ушундай сүйлөп бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын, неберелериңиздин жакшылыктуу күндөрүн көрүп жүрүңүз, күлүү күчтүү жүрүңүз, оорубаңыз. Анда эмесе ушу менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз туугандар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бул передачам башка адамдар да көрүш үчүн жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Чоң рахмат. Кайрадан эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар.